Барыңардан чын жүрөктөн сураныч. Ушул эфирди бөлүшүп коюңуздарчы, көбүрөөк адамдар көрсүн. Достор, анда баштай берели. Алейкум ассалам, баарыңарга кутман кеч. Туугандар, бүгүнкү тема ошол Кемпир-Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн сотту башталат эртеңден баштап. Башкаруу чарасын кароо боюнча. Ошол учурдан пайдаланып президентке дагы, элге дагы кайрылам. Достор, 18 адам болуп калды. Бөлүшүп койсоңор, барыңардан сураныч. Достор, биринчи кезекте өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетейин. Урматтуу Садыр Жапаров, Нуркожоевич, сиз өлкөбүздүн конституциясынын гаранты катары жоопкерчиликти алгансыз. Сиз дагы түрмөнү көргөнсүз, мага дагы түрмөнү көргөздүңөр, ак жер менен 3 беренени коюп. Бирок ал жактагы ак жерден отурган адамдарды сиз дагы, мен дагы көрүп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө жеке эле Кемпир-Абад эмес, карапайым элдин арасынан дагы, деги эле бир адамга мыйзамсыз соттун чечими чыгып, ак жеринен соттолгону биздин коомчулукка трагедия катары кабыл алына турган деңгээлге жетишибиз керек. Анын үчүн адилеттүүлүк толугу менен орноп, соттордун үстүнөн реформа жүрүш керек, соттордун жоопкерчилиги каралыш керек, тергөөчүлөрдүн жоопкерчилиги каралыш керек. Мен ойлойм, Кемпир-Абадты коргоо комитеттин мүчөлөрүн ошолорго козголгон кылмыш иши толугу менен жокко чыкса, аларды бошотуп койсоңор, баарыбызга жакшы болот. Ошонун ичинде сизге деле жакшы болот, бийликке деле жакшы болот. Себеби ал иштин эч кандай келечеги жок. Алар ак жеринен отурат. Бул ак жеринен сиз түрмөнү көрүп чыккан адам президент болуп турганда, адамдардын ак жеринен отурганы, түрмөдө күнөөсү жок отурганы, бул абдан акылга сыйбаган нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз буйрук бересиз, тапшырма бересиз. Сиз канчалык айтпаңыз, соттор көз карандысыз бүгүн өздөрү чечим чыгарат да, бирок саясий ишке келгенде алар сөзсүз буйрукту аткарып келет бүгүнкү күнгө чейин. Ошон үчүн мен ойлойм, адилеттүүлүк сиз дагы соттордон талап кыласыз. Интернет колдонуучуларга, Facebook колдонуучуларга айтып коеюн. Мага дагы бүгүн 2-3 ушундай эскертүү дейминби, мындай сын пикир менен айтышты. Кичине кичпейил болбойсуңбу, ийилбейсиңби депчи. Достор, жакшы сөз бар. Ийилгенге ийилгин, атаңдан калган кул эмес. Кеңкейгенге кеңкейгин, падышанын уулу эмес депчи. Падышанын уулу эмес, падышанын өзү болсо дагы адилетсиздик болуп атса, айла жок айтканга туура келет экен. Ошон үчүн достор, туура түшүнүү менен кабыл алгыла айрым жерлерден. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз адилеттүүлүктү, өлкөдөгү мыйзамды ноктолоп минип алган жоксуз. Менчиктеп алдыңызбы же кандай, мен түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн ак жеринен ушунча адам 5 айдан бери түрмөдө отурат? Эртең Атайдын соту дейт, эртең бардык көпчүлүгүнүн соту, эртең бирси күнү 2 күндө каралат. Көпчүлүк комитеттин мүчөлөрүнүн соту. Президент башыңыз менен мыйзамды бузганга көп жолу жол бердиңиз. Бирөөсү ошол Кемпир-Абад комитеттин мүчөлөрүн камаганда, Кемпир-Абад өзү кетип атканда, кече жакында жер боюнча дагы 27 пункту алып салып дагы мыйзам бузганга өзүңүз президент башыңыз менен жол бердиңиз. Ошон үчүн
Достор, мен силерге да бир маалымат менен бөлүшүп кетейин, урматтуу замандаштар. Жана Чүй областына жаңы губернатор болуп келген Канат Жумагазиев мырзага да кайрылам. Эгерде эл арасында айтылып аткан сөз чын болсо, анда жаңылышасыңар. Элди баш көтөртпөйм, анти митингчилерди даярдайм, эч кимди көчөгө чыгарбайм деген убаданы берип келген болсоңор, чындыгында анда жаңыласыңар силер. Себеби эл деген сел болот. Эртең күн 30 мен 40 миң киши ушундай адилетсиздикке тоюп туруп чыкканда, дайныңарды таппай каласыңар. Мен силерге айтып коеюн, Канат Жумагазиевке да. Достор, эч бир көңүлүңөрдү чөктүрбөгүлө, орусча айтып коет го, духуңарды түшүрбөгүлө. Себеби жараткандын дагы бизге коюп аткан планы биз ойлогондон да жакшыраак да. Айтып коет го ошол. Сен каалагандай болбой калганга сүйүн, себеби бардыгы жараткан Кудай каалагандай болуп атат. Ошон үчүн достор, Аллах Таалам бизди ушундай бир зулумдардын колуна таштап берип койбойт. Сөзсүз түрдө бизге да жакшы күндөр келет, адилеттүү күндөр келет, достор. Анан замандаштар, мекендештер, да бир нерсени айтып коеюнбу. Эл арасында азыр ушундай кээ бирөө мүмкүн үмүтүн үзгөндөн айтат, кээ бирөө эптеп баягы оппозицияны демин басыш үчүн айтат. Кандай коом болсо ошондой падыша келет депчи. Биздин коом мындай эмес. Биздин коом адилеттүү. Биздин элибиз адилеттүү, айкөл жана ишенчээк. Эми ошол ишенчээктен пайдаланып келип алса, элдин ага эч кандай күнөөсү жок. Ошон үчүн достор, кандай коом болсо ошондой падыша болот деп кол куушуруп отура берген болбойт. Албетте, президент Кудайдын буйругу менен келди, бирок Кудайдын буйругу менен кетет. Ар кандай себептер болот, сөзсүз түрдө. Ошон үчүн достор, туугандар, агалар, инилер, достор, баарыңарга каалоо тилектериңерге рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз түрмөдө отурганда, сиз экөөбүз телефон менен сүйлөшкөндө, видео вызов менен ушундай болуп сүйлөшкөндө, сиз айткансыз, мен эң биринчи максатым адилеттүүлүк деп, адилеттүүлүк орнотом деп. Ошон үчүн көпчүлүк эле элдердей болуп, мен да ишенгем. Сиз ошо сөздү мага айтып атканда, мен жанымда 10дон ашык 15 киши бар болчу. Алар да калпайттырбайт, алар да сиздин сөзүңүздү уккан. Бирок чыгып алып, жараткандын мыйзамдарына каршы зулумдук кылып, адилетсиздик менен апаларга чейин, эже карындаштарга чейин ак жеринен, бул абдан маанилүү нерсе да, ак жеринен камап коюу, бир күн камап коюу ак жеринен, бул адамдын акысын жеген болот. Ошон үчүн сиз эртерээк эсиңизге келип, ак жеринен отургандарды Рамазан айын астында чын эле кечиримдүү болсоңуз, Рамазан айын астында баарын кечирип бошотуп коет го дейм. Бирок сиздин кечиримиңиздин дагы, ырайымыңыздын да кереги жок. Болгону мыйзамды гана иштетип койгула, болду. Мыйзам иштесе эле алар эркиндикке чыгат. Анан урматтуу кыргызстандыктар, айрымдар ойлойт экен, мен саясаттан алысмын, мен саясатка аралашпайм деп. Бирок өлкөдөгү адилетсиздик, зулумдук болуп атканда көз жумуп кайдыгер болуп койсоңор, ал сөзсүз түрдө ар бирибиздин башыбызга келет. Ар бирибиздин башыбызга келет. Ошон үчүн башка бирөө зулум чегип ак жеринен камалып турганда, мен четте карап турам деп, бул жаңылышты кой да. Да бир маалыматты бере кетейин. Мындан бир канча күн мурун президент айтты. Биз штрафтар менен казынаны толтурбайбыз. Ушинтип ойлоп аткандар жаңылыш ойлоп атат деп. Андай эмес экенин мен силерге азыр анча-мынча цифрлар менен далилдеп кетейин. Бизде пенсионерлердин саны бүгүнкү күндө болжолдуу түрдө 700 миңге чукул. Ал эми өлкөбүздө автоунаалардын саны 1,5 миллион. Бул расмий катталган автоунаалар. Түшүнүп атасыңарбы эми? Өлкөбүздө пенсиянын орточо көлөмү 5700 сомдун тегереги. Анан ар бир машина 5 миңден, 7 миңден 15 миңге чейин штраф төлөсө, анан кантип президент айткандай бул деңиздеги тамчы болуп калат, кантип капля в море болуп калат. Кантип ишенебиз?
казынаны биз аны менен толтурбайбыз дегенге. 1,5 миллион машина болсо, 700 000 пенсионер болсо, штрафтын баасы тигиндей болсо, орточо пенсия 5700 болсо, анан калтындагы чек болот деп айткым келет экен, айла жок. Ошон үчүн достор, көңүлдү чөктүрбөй, духубузду түшүрбөй, буюрса баары жакшы болот. Эч кимге кайдыгер карабагыла. Бардык биз компромисске да бардык, сүйлөшкөнгө да даярбыз деп бардык. Ошол диалогко да келгенге да макулбуз. Эң негизгиси, эгерде президент чындап эле келечекти ойлоп аткан болсо, чындап эле өлкөнүн ынтымагын, элдин жарандардын ынтымагын ойлоп аткан болсо десек, бирок тилекке каршы андай болбой жатат. Президенттерди Дубайда экс-президенттерди жолуктурганда айткан сөзү бар эле, мен эң негизги максатым ошол ынтымак деп. Көрсө андай эмес экен. Ал башка максат менен чогулткан болуп калып атат да президенттердичи. Ошон үчүн достор, кимде кандай суроо болсо бере бергиле. Айрымдар мени жемелеп урушуп атат, тарапташтары президенттин. Кудайдын буйругу менен келген. Бирок Кудайдын мыйзамдарына каршы чыгып атпайбы? Анан айла жок, биз дагы президентке каршы чыгып атабыз да. Кудай аны адилетсиз болсун деп алып келген эмес. Элдин үмүтүн актабасын деп алып келген эмес. Ошон үчүн достор, эфирди дагы бөлүшүп койсоңор. Кимде кандай суроо болсо бере бергиле. Жана бүгүн темадан алысыраак да бир нерсеге токтоло кетейин. Азыр саясатчылар көп бөлүнүп калбады. Түндүк түштүккө, партияга, андан тышкары бүгүнкү күндө муунга да бөлүп калды. Эски муун, жаңы муун, жаштар болупчу. Анан эл арасында дагы сөз болуп атат да. Жаштар, тазалар келиш керекпи? Жок дейт айрымдары. Тажрыйба керек, баягы эле эскилер келсин дейт. Бүгүн Өмүрбек Чиркешевич Текебаев тууралуу пост жазгам. Айрымдар айтат, эми ал оппозицияда жүргөндө эч ким оппозицияда жүрө алган жок. Спортсмендер кол көтөрүп атканда эч ким коргоп кала алган жок. Көңүлү калды, эми жайына койгула дейт. Макул, жайына коелу, жаштарга орун берели десек, жок. Американ президенти Байден 80 жашта экен. Аны президент кылыш керек дейт кайрачы. Ошон үчүн достор, чечип алганыбыз жакшы болот да. Жаңы муундан өкүл керекпи бизге? Бийликке же эски муундагылар керекпи? Албетте тажрыйба дегенди да эске алыш керек, бирок тазалыкты дагы эске алышыбыз керек да. Эч кандай коррупцияга аралашпаганды, ошону да эске алышыбыз керек достор. Жаңы кошулгандарга эскертип кетейин. Бүгүнкү тема ошол Кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн эртең сотту башталат. Баш коргоо чарасы боюнча бардыгына боштондук, эч ким кайдыгер болбой пост жазып, бөлүшүп, бийликтен, соттордон талап кылып коюңарды өтүнөм. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк орносо, өлкөдө сөзсүз стабилдүүлүк болот. Адилеттүүлүк орнобосо, кандай гана губернатор алып келбегиле, мен элди басып коем деген. Баары бир адилеттүүлүк орномойун эч кандай өлкөдө тынчтык болбойт, стабилдүүлүк да болбойт. Бүгүн бийликтин өзүнө жакшы, элибизге да жакшы болот, ак жеринен камалган. Мен баса белгилеп коеюн, жалгыз эле ошо Кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүн айткан жокмун. Негизгисинен эле карапайым адамдар ак жеринен көп камалып кетет. Мен камалып чыккан адам катары Жапаров Садыр Нуркожоевич өзү деле көргөн, муну түрмөдөн көп жолу бир нече ирет айтканы бар да. Мен ушундай иштерге күбө болдум, соттолгондорго. Өзү Россияда жүргөн, кылмыш Кыргызстанда болгон ошол учурда. Бирок болбой эле камап коюшкан. Ушундайлар бар да. Авариядан, ДТПдан шопур каза болгон, бирок мас экенсиң деп пассажирди камап койгон учурлар болгон, карапайым болгондуктан чептеп результатка иштеген тергөөчүлөр, оперлердин айынан. Бирок достор, бир нерсени жакшылап эстеп калышыбыз керек да. Көңүлүбүзгө алышыбыз керек. Мен ошону силер менен көптөн бери бөлүшкүм келип жүрөт. Жашоодо мыйзам деген бар да. Бул кагазга жазылган мыйзам. Анан мыйзам ченемдүүлүк деген болот. Бул деген жакшылык кылсаң, артынан жакшылык келет, жамандык кылсаң, жамандык келет. Жашоо бумеранг, бул дагы мыйзам ченемдүүлүккө кирет да. Анан кечке эле кайра калп менен
жалган менен, коркутуп, күч менен кармап бийликти бул мүмкүн эмес. Мыйзам ченемдүүлүк иштеген учурда мындай бийликтин акыры абдан өкүнүчтүү болот. Ошон үчүн достор, айта турган убакыт келип калды. Орозон айында президентибиз чын эле кечиримдүү болсо, чын эле айкөл болсо, экс-президенттердин башын бириктиргендеги максатын айтып атпайбы? Ошондой болсо анда Рамазан айынын астында бардык ак жеринен камалган жарандарыбызды бошотуп коет деген үмүтүм бар. Албетте бала ыйлабаса эмчек кайдан дейт, бардыгыбыз талап кылбасак президентке жетпейт алдагы. Ошон үчүн достор, барыңарга ийгилик, кутман кеч. Бүгүнкү эфирдин максаты ошол болчу. Президентке да кайрылып коюу, сиздерге да кайрылып коюу, жана кандай митинг болбосун мен антимитинг даярдап элди басам деген жаңы губернатор Канат Жумагазиевке да кайрылып коюу болчу. Ошон үчүн бийликти анга түртүп келген мурдакы УКМК башчыларын, МВД башчыларын көргөнбүз. Эл деген эгерде адилеттүүлүк талап кылып, биздин эл билет да. Ушундай элден айланса болот, айкөл ачка отурса дагы эки оокатынын бирөөсүн берет. Эки кесим наны болсо бирөөсүн берет. Себеби билебиз биз, кыргыздар. Ач курсак бир күнү тоет, жыртык кийим бүтө өлөт. Бирок адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орну болсо, бул жашоодо кара так болуп, тарыхта да кара так болуп калат да. Муну элибиз жакшы билет. Ошон үчүн бардык ак жеринен камалган жарандарды Рамазан айынын астында президентибиз бошотуп коет деген үмүт менен бүгүн президентке кайрылдык. Достор, барыңар ийгилик, эфирди узартпайлы. Ден соолук. Буюрса дагы чыгып турабыз эфирге. Рахмат барыңарга.